салам достор. Бүгүн бир өзгөчө керемет чыгарма, өзгөчө керемет китеп менен мен тааныштырган турам. Бул Бөрененин кыялы, бул Кытай жазуучусу Шэн Шиси тарабынан жазылган, кыргызчага Шанс компаниясы тарабынан которулуп жана басылып чыгарылган. Окурмандар тарабынан абдан жакшы пикирлер болгондуктан компания кайрадан экинчи жолу басып чыгарды. Бул чыгарма бөлтүрүктөрүнүн бирин үйүр башчысы кылып тарбиялаш үчүн жазмыш менен жан аябай кармашкан Бөрене тууралуу баян. Бөрене өз тукумунан учуу кыйрысыз Гамайер талаасындагы бардык бөрүлөрдүн жол башчысы чыкса деген кыялын орундатыш максатында өз өмүрүн курмандыкка чалат. Бул чыгарманы мен биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун Кыямат романына да окшоштурдум. Түрк элдеринин, анын ичинде кыргыздардын түпкү теги көк карышкырдан башталган деген мифологиялык түшүнүк бар. Ошол карышкыр Кыямат романында адамдардын ата бабасы түпкү теги деп да айтылат. Айтматовдун чыгармасында баяндалгандай эле Бөрененин кыялы чыгармасында жазуучу кудум карышкырдын жан дүйнөсүнө кирип, терисин жамынгандай, чогуу аралашып, сүйүнүч менен кубанычын, кайгысы менен азабын чогуу тарткандай сүрөттөгөн. Эге тынччылык болбосо экен. Топ карышкы артыма саячып. Жаман аят кетирден турайындар. Ал бербесен ал! Ал бербесен! Айтматовдун романында Акбара менен Таш Чайнардын басып өткөн жолу, тагдыры баяндалгандай эле, бул китепте бөрлөр Сызлан жана Хейзанын жашоосу улам жаңы окуя менен толукталып, өркүндөп жүрүп олтурат. Чыгарма жеңил окулуп, сюжеттик сызыгы улам өркүндөп, күтүлбөгөн окуяларга бай келип, бир окуган адам баш көтөрбөй окугандай жазылган. Достор, мен бүгүн Кытай жазуучусу Шэн Шисинин Бөрененин кыялы аттуу чыгармасы менен тааныштырдым. Кийинки жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.